Амантур мырза, жеңиш кут болсун. Рахмат. 90 килограмм салмак ченинде катыштыңыз, 90 килограммга. Атаандашыңыз тууралуу айтсаңыз. Буга чейин 100 килограммга эңиш сүрчүм, анан муну орозо кармап, орозо учурунда бир 3-4 килограмм ылдыйлап кетип анан 90га түшүп калдым ушта. Анан булодо эме болду. 4 областтан келишти. Ош обласы, Жалал Абад обласы, Баткен обласы өздөрүнчө Оштоп атат. Биякта Талас обласы, Чүй обласы, Нарын обласы, анан Чүй эме Кыскөл обласы 4 облас менен оюн болду. 90 килограммдан 8 бала болчук. Ошо 8 баланын ичинен Кудайдын буйругу менен ушу биринчи орун алдык буюрса. Жакшы. 100 килограмм менен 90 килограммдын айырмасы кандай болду сизге? 100 килограмм менен 90 килограмм айырмасы аябай эле бар. 10 килограмм аябай эле оролгон экен да. 100 килограмм 90 килограмм менен эңишкенин ичинде кадимкидей жеңилирээк болду да. Мындан ары салмагымды алмаштырайын деген ойлор болгон жокпу? Жок, мындан ары Кудай буйрса кайталап өзүмдүн весиме түшөм 100 килограммга. 100 килограммга. Кудай буйрса могу апрелдин 5-inde адбар болот Кыргызстан боюнча. Көчмөндөргө карата. 6-дүйнөлүк көчмөндөргө карата Сокулукта Белек айылында адбар болот. 7 областтан келет анда. Ошондо Кудайым буйрса 100 килограммга эңишем буйрса. Жакшы. Буйрса көчмөндөр оюнунда катышам деген ниеттериңиз бар. Кудайым буйрса көчмөндөр оюндарына катышып, Кыргыздын желегин желбиретип, Кыргыздын намысын коргоюн деген жакшы ниетим бар. Ортого чакырата 100 килограммдан өйдөн. Кыргыз элин сүйгөнүп деп турабыз буйрса. Эриңишке чыгып жүргөнүңүзгө канча жыл болду? Эриңишке чыгып жүргөнүмө 10 жыл болду. 2016-жылдан баштап 31 жашымдан баштап эңишип жүрөм. Азыр 41демин, 10 жыл болду Кудай буйрса. 10 жыл аралыгы бир нече жеңишти коржунга салдыңыз. 10 жылдын ичинде буйрса Кыргызстан боюнча бир 15 жолу чемпион болдум. Дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болдум. Көчмөндөрдүн чемпиону болдум буйрса. Жакшы. Алтын курдук. Ортого чыгып аткан Көккурчан балбан Талас обласынын балбаны. Эриңишти кандап калганыңызга эмне себепкер болду эле? Менин атам өзү кичинекейинен эле ошо эңишип күрөшүп жүргөн ошо. Атамдын жолун жолдоп ошо мен дагы ошо өмүрү бүткөндөн баштап эле тойлордо ушул эңиш болгондо чыга калып, өзүмдүн кызыгым бар болчу. Анан 2016-жылы улуу байгелер эңишип жүрчү, ошолорду көрүп алып, мен да ушул байгелердей болуп эңишсем, Кыргызстандын желегин желбиретсем деген жакшы ойлорум бар болчу менин. 2016-жылы Талас областында Талас биринчилиги болуп, ошол жерде чоң оюн болду. Ошол жерге барып 75 килограммга катышып, ошондон биринчи орун алып, ошондон бери кызыгым пайда болуп калды. Ортого чыгабыз. Ийгилик каалайбыз анда сизге. Көчмөндөр оюнунан көрөлү сизди. Кудайым буйрса каалайм, Кудайым. Чоң рахмат. Сизге да ийгилик ишиңиздерге.